Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Биз бүгүн толеранттуу деп мактап жаткан Америка бир кезде кара терилүүлөргө кандай мамиле кылганын көбүбүз билбесек керек. Бул тасма болгон окуядан алынып, ошондой көрүнүштөрдүн бирин чагылдырыптыр. Анда көрүүгө даяр болсоңуз, Маршал тасмасын айтып берүүнү баштайлы. Перестаньте! Перестаньте! 20-кылымда кара терилүүлөр Америкада колдуктан эркиндикке чыкканы менен өтө теңсиздикте жашап актардын арасында аябай эле кор болушкан. Анан да аларды негр деп аташчу. 1941-жылы Америкада негрлердин укугун коргоочу ассоциация уюму ачылып, ал жерде Тергвуд Маршал деген жалгыз кара терилүү жактоочу бар болчу. Көрсө алар демөөрчүлөрдүн жардамы менен күнөөсүз түрмөгө олтуруп калган кара терилүүлөрдү күнөөсү жоктугун аныктап, аларга бекер жактоочу болуп иштеп жүрүшчү экен. Күндөрдүн биринде Маршал ишканасына келсе, анын башчысы сен Коннектикут штатына барасың. Ал жакта Джозеф Спел деген кара терилүү жумушчу өзүнүн кожойкеси Эленора Штрубинг деген аялга кол салып, аны зордуктап коюптур. Менимче бул адамдын эч кандай күнөөсү жок. Ага болгону жала жаап атышса керек деп эле Нью-Йорктон Маршалды Коннектикутка жөнөтүп жиберет. Биз мындан соң Коннектикутта сууга чөмүлүп жаткан дагы бир жактоочуну көрөбүз. Анын аты Сэм Фридман, ал бирок негр эмес болчу. Анын жанына кара терилүү Тед Ланкастер деген адам келип, мен Коннектикутта караларды коргоочу ассоциацияда иштеймин. Жакында Нью-Йорктон Маршал деген жардамчы келет. Сиз ага жардамчы болуп бере аласызбы? Фридман бул нерседен баш тартып, мен оор кылмыштарга жактоочу болуп иштебеймин. Менин иштерим болгону жеңил эле кылмыштар. Мен буга макул эмесмин дегенде карабай эле Тед аны көндүрүп койду. Ошентип эки каарманыбыз жолугуп, Фридман Маршалга дароо эле мен сиз менен иштегенге макул эмесмин. Мен мындай оор иштерди алып бара албаймын десе, Маршал анын сөзүнө башын деле оорутпай, жүр андан көрө күнөөлөп жаткан кылмышкерге биринчи жолугуп келели деп эле түрмөгө кетишти. Ошентип алар айыпталуучу Джозеф Спелге жолугуп, Маршал дароо эле сөз баштап, Джозефтен сен күнөөлүү эмессиңби деп эле сурай баштайт. Көрсө Маршал кара терилүү жалаң гана күнөөлүү эмес адамдарга жактоочу болуп иштечү экен. Анткени ал учурда көптөгөн кара терилүү адамдардын күнөөсү жок эле камап койгон учурлар көп болуптур. Анда Джозеф, мен ал аялга бир дагы колум тийген жок. Мен окуя болгон түнү эс алуучу жайга барып карта ойноп келгенмин. Бул нерсени мени жолдо токтоткон тартип сактоочусу аныктап бере алат. Ал мени түнкү саат 3:30 токтоткон болчу десе, анын сөзүнө Маршал ишенип, эми биз сенин жактоочуңбуз деп ал жерден кетишти. Анда Фридман экөө жолдо сүйлөшүп бара жатышып, алардын ишиндеги тергөөчү Лоурен Уиллис жөнүндө сүйлөшүп калышат. Эң кызыгы, алардын ишиндеги сот Карл Фостер бир кездерде тергөөчү Уиллистин атасы менен чогуу иштеп жүргөн экен. Демек бул нерсе каармандарыбызга дагы бир жолу кыйынчылык туудургудай. Ошентип соттун биринчи күнү башталып, сот дароо эле иш ордуна келип, Маршал жөнүндө сурап эле, бул эмне айыпталуучунун таанышы бекен же болбосо эски досторунан бекен? Ал эмне үчүн айыпталуучуга жактоочу болуп чыгып жатат десе, Фридман жооп берип, бул адам Нью-Йорктон кара терилүүлөрдү коргоочу ассоциациядан келди. Ал бекер жактоочу десе, сот алардын сунушун кабыл албай коет. Маршалдын Коннектикут штатына эч кандай тиешеси жок экен. Демек ал жактоочу дагы боло албайт. Ал болгону сот учурунда кирип үн сөзү жок отурганга мүмкүнчүлүгү бар. Эгер сүйлөй турган болсо, мен бул нерсени сотко сыйлабастык деп таап, аны сот отурумунан чыгарып жибергенге толук укугум бар. Ошондуктан бул ишти сен алып барасың деп эле Фридманга буйруп койду. Анда өмүрүндө мындай ишти алып барбаган Фридман эмне кылышын деле билбей калды окшойт. Ал өзүн жоготуп эле эми эмне болот деп жатса, Маршал ойлонуп, сабыр кыл, ордуга башка бирөөнү табабыз деп эле окуя болгон жерге кетишет. Айыптоочу Эленоранын айтымында Джозеф аны үйүндө зордуктап, колун оозун байлап ушул көпүрөгө алып келип туруп сууга ыргытып жибериптир. Анан да үстүнөн таш менен бир-эки жолу уруп кетип калгандан кийин Эленора арыгынан ал жерден суудан чыгып, ал жерде келе жаткан башка унаага түшүп эле аман калган экен. Анда Маршал ал жердеги көпүрдө жаткан майда чүйдө таштарды өзүнө алып алат. Мындан соң алар Фридмандын ишканасына келип, Фридман мен бул ишти алып барбаймын деп такыр баш тартып жатканына карабай, Маршал аны көндүрүп эле, мен сага жардам беремин. Сотто мен үйрөткөн нерселерди гана айтасың. Эгер бул сотто утуп чыксак, сенин да кадыр баркың аябай көтөрүлөт деп аны көндүрүп, Фридман дагы деле өзүнө толук ишенбей, бирок макул болду. Ошентип соттун кийинки отуруму бир айдан кийин башталмак. Анда Маршал жанагы Джозеф түн бир убакта мени тартип сактоочу токтотту деп айтты эле. Ошол тартип сактоочуну табыш керек деп Фридмандын жардамчысына буйругун берет. Биз мындан соң Маршал аялы жана достору менен эс алуучу жайда олтурганын көрөбүз. Көрсө бул зордуктоо боюнча кылмыш иши бардык жакка тарап, элдин бардыгы ал жөнүндө уга баштаган экен. Анда достору Маршалга, сен бул ишти бекер эле алыпсың, сен аны жеңип чыга албайсың деп айтып, жада калса аялы дагы аны жеңишине ишенген жок. Биз мындан соң жактоочулардын бири Фридман еврей экенин түшүнөбүз. Анткени ал еврейлердин чиркөөсүнө барып сыйынып жаткан кезде, аны тааныгандардын кээ бирлери ал кара терилүү адамды жактап жатканын жаман көрүп жатса, кээ бирлери болсо кылган ишин колдоп жатты. Алардын арасынан башкысы аялы Фридманды колдоп эле ага күч кубат берет. Ошентип сот иши башталып, эң биринчи
маселе эле 12 калысты тандап алыш керек эле. Анда тандоо ишинде ар биринде маршал жардам берип жатса, сот отурумдун башынан аягына чейин эле каармандарыбызга тоскоолдук кылганы ачык эле билинип жатты. Ошентип 12 калыс такталып каармандарыбыз соттон чыгып келе жатса, ал жерге гезиттин кабарчылары келип эле топтолуп калышкан экен. Анда маршал сөз баштап бул жерде эч кандай теңдүүлүк жок экен. Кара терилүү адам өзүнө кара терилүү жактоочу тааный албаса эмне деген теңсиздик. Ушу кантип болсун, мыйзам баардыгыбызга тең болуш керек да деп эле өзүнүн оюн кеңири айтып койду. Но эти обещания не выполняются ни на йоту. Ошентип Фридмандын ишканасына келсе эле анын жардамчысы Ирвин бир адамды таап койгон экен. Бул адам тартип сактоочу Маккоу деген адам эле. Ал жанагы айыпталуучуну түн бир убакта унаасы менен бара жатканда токтоткон тартип сактоочу экен. Анда ал адам мен баардык чындыкты айтканга даярмын. Аны мен түнкү саат 3:37 өткөндө токтоткон болчумун. Унаада Жозефтен башка эч ким жок болчу деп айтып берет. Анда тартип сактоочуну узаткандан кийин маршал анын сөздөрүнө таң калып, бизде дагы ушундай чынчыл тартип сактоочулар пайда боло баштаптыр деп эле таң калып койду. Ошентип эртеси сотко келсе анын астында көптөгөн ак адамдар пикетке чыгып алышыптыр. Булар жанагы биздеги 2000 сом берсе эле пикетке чыгып бирөөнү жамандай берген адамдарга окшоп, кагаздарды көтөрүп алып эле эки жактоочу каармандарыбызды жамандап киришет. Ошентип сот иши башталып, биринчи эле тартип сактоочулардын капитанын чакырышат. Ага тергөөчү суроо салып, сиз көпүрдөн эмне таптыңыз десе, ал капитан мен Эленорага таандык кийимдердин жыртыктарын таптым деп айтып берет. Анда убакыт Фридманга келип, Фридман суроо сала баштады. Көпүрөнүн бир жагында суу жай агат экен, экинчи жагында болсо суу шар агат. Бирок сиздин айтымыңызда Эленора суунун жай аккан жагына түшүп кетиптир. Эгер Жозеф аны өлтүргүсү келген болсо, сууну шаркатма жагына ыргытмакта. Анан дагы сиз айыпталуучуну Эленораны таш менен урду деп айттыңыз. Көпүрөдө кандай таштар бар болчу десе, капитан жооп бере албай койду. Көрсө жанагы маршал таштарды ушул үчүн топтоп алган экен. Анда Фридман ал кичинекей таштарды көрсөтүп, эми элестеткиле айыпталуучу бул таштарды чогулткучаңды Эленора сууда акпай эле тура бердиби десе, капитан эмне дешин деле билбей калат. Ошентип соттун бул отуруму аягына чыгып, тергөөчү дароо эле Фридмандын жанына келди. Менин бир сунушум бар. Эгер Жозеф өз күнөөсүн мойнуна ала турган болсо, ага 20 жыл түрмө беришет. Эгер мойнуна албаса, мен аны баары бир түрмөгө отургузам. Бирок ал анда өмүр бою олтурат десе, бул нерсеге маршал каршы болуп, Фридманга биз бул сунушка макул эмеспиз деп айтат. Ошентип экинчи күбө болуп дарыгер Сойер деген адам келет. Ага тергөөчү бойлы сизге Эленораны саат канчаларда алып келди? Анан да анын акыбалы кандай эле десе, дарыгер Сойер ага жооп кылып, кийимдери тамтыгы чыгып жыртылган, анан дагы баардыгы суу экен. Аны мага эртең менен 6:30 алып келишти. Денесинде көгөргөн жана кесилген жерлери бар экен. Анан да Эленора менин боюмда болуп калды деп кайра эле кыйкырып, аны зордуктап койгонун айтып жатты десе, тергөөчү суроо салып, сиз анын денесине зордукталган издерди таптыңызбы десе, дарыгер ооба деп жооп берет. Анда Фридман суроосун баштап дарыгерге, эгер аял зордукталбай эле ойношу менен өтө катуу ишти кылса, ошондо издер калабы десе, дарыгер унчукпай калат. Бир убакта эле маршал сот отурумунан сыртка чыгып кетти. Көрсө ал аялына коңгуроо кылыш керек болгон экен. Себеби аялынын боюна түшүп, бул жолу дагы балалуу боло албай калышыптыр. Анда Фридман маршал жанында жок туура эмес суроолорду берип алат. Эгер Эленораны зордуктаган болсо, демек ал каршылык көрсөтүп аймаганга аракет кылса керек. Анын тырмагынан терилердин издерин таптыңызбы десе, дарыгер ооба деп жооп берип, ал терилер кара терилүү адамдык болчу деп айтат. Ошентип бул сурообуз менен каармандарыбыз өздөрүнө кайра зыян кылып алышты окшойт. Ошентип сот уланып, айыптоочу Эленора өзү дагы келип көргөзмө берет. Анын айтымында күйөөсү жумуштар менен алыстарга кеткен күнү анын колунда иштеп жүргөн айдоочу Жозеф келип эле зордуктап салыптыр. Ал ишти бир эле жолу кылбастан эки жолу кылганга жетишип, андан соң Эленоранын өзүнүн кийимдеринин бирин жыртып туруп, оозуна таңып туруп, колун байлап алып кетип калыптыр. Эң кызыгы, Эленора бизди жолдо тартип сактоочусу токтоткон болчу. Бирок ал менин унаанын артында жатканымды көргөн жок. Анан да Жозеф бычагын кармап алып, эгер кыйкырсаң мен сени өлтүрөм деп эле коркутуп турду. Анан да мен оозум таңылып тургандыгы үчүн кыйкыра албадым. Ошентип ал мени көпүрөгө алып барды да сууга ыргытып жиберди деп айтып берет. Муну уккан эки жактоочу эмне кылышын эле билбей калды окшойт. Анткени алардын жалгыз үмүтү жанагы түнү Жозефти токтоткон тартип сактоочусунда болчу. Анын көргөзмөсү боюнча ал унаадан Жозефтен башка эч кимди көргөн эмесмин деп айткан эле. Ошентип эки каарманыбыз эмне кылаарын билбей ойлонуп жүрүп, бирөөлөр менен мушташканга да жетишишип, бети баштары көгалоо болуп эле түн бир убакта маршал Фридмандын үйүнө келет. Анда маршалдын башына сокку катуу тийип, мээси башкача иштеп калган байтор анын оюна бир нерсе келип эле чындыкты билип калды окшойт. Ал Фридманга менин оюмча Эленора дагы Жозеф дагы алдап атышат. Жозеф аны зордуктабай эле кыздын макулдугу менен эле ишти кылышкан окшойт. Биз буну билишибиз керек деп эле маршал Жозефке жолукканы кетти. Ошентип Жозефке барып аны коркутуп, сен чындыкты мага айтпапсың, эмнеге мындай кыласың
атасың бардык чындыкты айтып бер деп эле коркутса, Джозеф акыры бардык чындыкты айтып берет. Көрсө ал чындап эле Эленора менен жаткан экен. Бирок зордуктабай эле анын макулдугу менен жатып, анан Эленоранын боюнда болуп калыптыр. Анда маршал сен эмнеге соттун алдында чындыкты айтпадың деп айтса, биз кара терилүүлөрдү басынганын билбейсиңби? Эгер мен ак аял менен жатканымды билип калышса, мени өлтүрүп коюшмак деп корктум деп айтат. Ошентип каармандарыбыз чындыктын бардыгын билишип, бирок бул нерсени соттун алдында далилдеш калды. Анда эртеси күнү Фридман Эленорага суроо салып, эгер тартип сактоочу сиздерди токтосо, сиз эмнеге кыйкырбадыңыз десе, Эленора менин оозум байланып турган болчу деп айтат. Анда Фридман оозун так эле Эленораныкындай кылып байлап, өзү кыйкырса болор экенин көрсөтүп берет. Анан да Фридман Эленорага, сизге Джозеф көптөн бери жагып жүргөн экен. Демек өзүңүз эле аны менен жаткансыз дагы, болгону боюңузда болуп калганын жашырайын деп, күйөөңүздөн коркуп көпүрөдөн өзүңүз секирип жибергенсиз деп айтты. Ошентип убакыт айыпталуучу Джозефтин өзүнө келип, ал бардык чындыкты толугу менен айтып бере баштады. Көрсө ал иштеп жүргөн Эленоранын күйөөсү Джон аябай мыкаачы адам экен эле. Ал бардыгына жаман мамиле кылып, жада калса Эленораны да уруп турчу экен. Анда бир күнү Джозеф Эленорага келсе, ал ыйлап олтуруптур. Ошентип экөөнүн ортосунда сөз башталып кетип, Эленора Джозефти өзү жагына чакырып, жанагы нерсеге белги берип эле экөөнүн ортосунда ошол жерде катуу иш башталып кетет. Джозеф ошондо Эленоранын денесинен ар кандай көгалаларды көргөн экен. Ал издер күйөөсү Джондун урган жерлеринен калган издер экен эле. Ошентип экөө кумаргандырып, кызыгуулары таркап кетти байтор. Эленора бир кезде эмне кылып койдум деп эле ызычууга түшүп баштаптыр. Анда алар үйдөн кетип башка жака баралы деп эле Эленора унаасына олтуруп алып, Джозеф аны айдап жөнөп, жолдо тартип сактоочу токтоткон кезде Эленора өзү бекинип алган экен. Ошентип алар көпүрөнүн жанына келгенде Эленора эмне кылышын билбей, менин боюмда болуп калды окшойт. Эми балам кара төрүлүү болуп калса, күйөөм мени эмне кылат деп коркуп, сен мени зордодоп койдуң деп ызычууга түшүп эле көпүрдөн секирип кетип калыптыр. Бир кезде Джозефке тергөөчү Уиллис суроо салып, сиз эмнеге башында бул нерсенин бардыгын айтпай калп айттыңыз? Балким азыр деле калп айтып жаткандырсыз десе, Джозеф жооп берип, сиз Коннектикут штатында кара терилүүлөр ак аял менен жатса эмне кыларын билесиз го. Мени элдер чогулуп келип эле өлтүрүп коюшмак. Мен ошол нерседен корктум деп айтып берет. Ошентип чечим чыгаруу күнү келип, Джозеф Спелдин күнөөлөрүнүн бардыгы жокко чыгарылып, аны актап эле эркиндикке чыгарышат. Бул убакта маршал 15 жаштагы кара терилүү бала тартип сактоочусун өлтүрүп койду деп күнөөлөп жатышкан жака кеткен экен. Ошентип ишти аягына чыгарган эки каарманыбыздын аты далайга кетип, Сэм Фридман Коннектикут штатынын эң мыкты жактоочусуна айланат. Тергут маршал болсо андан кийин дагы ишин такыр токтотпой, өлкөнүн жогорку сотунда дагы 30 иш алып барып, анын 27син утуп алган. Ошентип достор, бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Мен бул тасманы көрүп Москвада жүргөн жердештерим эсиме түштү. Ал жакта дагы орус эмес болсоң сага туура эмес мамиле кылышып, жада калса чурка деп дагы атап коюшат. Бирок кандай болбосун, илимдүү адам болуп көп нерсеге аракет кылсак, өз укугубузду эч качан тебелетпейбиз. Анда достор, кийинки тасмага чейин ден соолукту жакшы карап, өзүбүзгө тиешелүү жарандык укугубузду биле жүрөлү.